Иван Бунин, Муза. Которгон Таштанбек Чакиев. Ал кезде мен өтө деле жакшы эмес болчумун. Ошого карабастан эмнегедир живопистен сабак алгым келди. Дегеле мен живописти жанымдай жакшы көрчүмүн. Ошентип Тамбов губерниясындагы өз үйүм, өлөң төшөгүмдү таштап, кышты Москвадан өткөрдүм. Сабакты болсо анча-мынча тармалдашкан узун майлуу чачын кежигесин көздөй бура таштаган, оозунан мүчтөгү, үстүнөн анар түстүү баркыт курткасы, бутунан кыжырма өзгөчө тийген киргилт, боз түстөгү байпагы түшпөгөн, анан калса адам менен сүйлөшүп атканда кербезденип, окуучусунун ишине көзүн жүлжүйтө баа бермиш болуп, ар дайым «Дурус, ийгилик алыс эмес» деп кайталай берчү, талантсыз, бирок кыйла белгилүү болуп калган көлтөйгөн семиз киши өтүп жүрдү. Мен Арбат көчөсүндөгү Прага ресторанынын жанындагы Столица мейманканасында жайгашкан элем. Күндүзү сүрөтчүнүкүндө жана үйдө иш кылып, кечкисин баш аягы жок турмуш сүрүшкөн ар кыл жаңы тааныштар менен бирге жарды, бирок бильярд жана сыра десе жанын берген жаштар менен арзан ресторандардан чыккан жокмун. Ошентип, коёндой окшош, тажатма күндөр агылып атты. Аял кебетеленген балет сүрөтчү жана анын чаң баскан буюмдарга толгон өнөрканасы, жанга жагымы жок Столица, такай жааган кар, күңүрт шам чырактар менен эптеп-септеп жарык болгон ресторан жана сыранын ачуу, коңурсуган сасык жыты. Эмне үчүн мына ушундай кыяздагы сел саяктык жашоо өткөрүп жүргөнүмдү азыр түк түшүнбөйм. Мен андай кедей деле эмес болчумун. Терезелерди ачсаң жаз леби бет аймалаган март айынын бир күнү колума карандаш алып сүрөт чимеле отурсам, кимдир бирөө эшик каккылап калды. «Кем бул?» деп бир нече рет собул таштаганыма карабастан жооп ордуна эшик кайрадан такылдады. Туруп барып эшикти ачканымда улагада боз түстөгү кышкы шляпа, боз пальто, боз ботинке кийген узун бойлуу кыз турган экен. Ал менден көзүн албай тиктеп тургандыктан көздөрүнүн түсү сары экендигин, узун кирпиктерине, бетине жана шляпа алдынан чыгып калган чачтарына кар аралаш жамгырдын тамчылары туруп калгандыгын байкадым. Ал менден дагы деле көзүн албай мындай деди: «Мен консерваториянын студентимен. Атым Муза граф. Сизди кызыктуу адам деп угуп таанышуу үчүн атайын келдим. Каршы эмессизби?» Мен эмне демекмин? Айран таң калганымды билдирбөөгө аракет жасап, сылык сыпаа түрдө мындай дедим: «Албетте каршы эмесмин. Ал тургай абдан укманыштамын, бирок дароо эскертип койгум келет. Сизге жеткен имиштер чындыкка коошпойт. Менин билишимче, кызыгууңузду жарата турган деле менде эч кандай өзгөчөлүк жок. Аны көрө жатарбыз. Мени үйгө кир дейсизби же ушинтип босогодо тура беребизби?» деди ал, дагы деле болсо менден көзүн албай. «Кубанычта болсоңуз үйгө кир деңиз да». Босогодон аттаар замат ал кудум өз үйүнө кирип келгенсип, менин ар кайсы жери карара баштаган күмүш түстүү күзгүмдүн алдында шляпасын чечип, күрөң саргыч чачтарын иретке келтирип, обочуроок турган столго пальтосун чечип ыргытып, чакмактуу фланель көйнөкчөн калды да, барып диванга отуруп, улам-улам мурдун тартып: «Менин ботинкамды чечип, пальтомдон жүз арчымды алып берип коюңузчу» деп буйруа үн катты. Колумдан жүз арчысын алып, бет башын сүрткөн соң буттарын мени көздөй сунду. «Мен сизди кече Шора концертинен көрдүм», деди ал көңүл кош. «Бул өзү эмне болгон мейман?» деген айран таң калуумду, бир эсептен күлкүмдү араң тыйып, бутундагы ботинкаларын чечкенге кириштим. Дагы деле болсо андан кошо ээрчи келген таза абанын илеби буруксуп, көңүлүмдү көкөлөтүп жиберди. Ботинкаларын чечип жатканымда анын жоон санын эптеп жапкан боз көйнөгүнүн алдындагы капрон колготкиси, жумуру тизелери көптөн бери эсинен чыгарып койгон турмуштун дагы деле уланып аткандыгынан кабар берип, бир саамга көзүмдү караңгылатып жибергендей болду. Аял затына тиешелүү мына ушул сулуулук менен ойго келбеген кайраттуулуктун бири-бирине эриш аркак түшүп, бири экинчисин толуктап атканына айран таң болдум. Ал минтип диванга ыңгайлуу жайгашып отуруп алганынан улам, жакында туруп кетпесине ынандым.
эмне айтаарымды, не деп сөз баштаарымды билбей, мен тууралуу каяктан жана эмнеде укканын, каякта жана ким менен жашаары тууралуу сурап аттым. Ал мени бир карап койду да, кимден уккандыгым анчалык деле маанилүү эмес. Кеп, мен сизди концерттен көргөндүгүмдү. Сиз татынакай экенсиз, мен болсо доктурдун кызымын. Мына бул алыс эмес жердеги Причистинский бульварында турам. Ал үзүп жулкуп, кыска сүйлөгөндүктөн мен кайрадан эмне деп суроо береримди билбей, чай ичесизби деп калдым. Ооба, ичем, деди ал. Анан да акчаңыз болсо мынабу Арбатта жайгашкан Беловтон ранет алмаларын алып келүүнү буйрсаңыз жакшы болмок. Бирок кызматчыга айтып коюңуз, тез келсин, мен күткөндү жек көрөм. Бирок сабырдуудай көрүнөт экенсиз. Көзгө көрүнгөндүн баарын эле ишине бербөө керек. Кызматчы самовар менен бирге алма салынган баштыкчаны көтөрүп киргенде, ал туруп барып чай демдеп, чыны кашыктарды сүртүп кирди. Чай ичип, алманы жеп болгон соң, ал нары жылды да колу менен жанын жаңсай берип, эми мында келип жанымда отуруңуз деди. Жанына барып отураарым менен ал мени кучактап, эрдимден өптү да, артка ныгырылып мени бир карап алып, татыктуу эле экен дегендей көздөрүн жумуп, баардык дитин коюп кайрадан өпкүлөй баштады. Мына эми болду, деди ал бир кезде тыным алып. Азырынча мындан башканын кереги жок. Калганы бир күнү болот. Көчөдөгү шамчырактардын терезеден кирген үрүл-бүрүл жарыгы гана болбосо, бөлмөчө караңгы боло баштаган. Мен кандай сезимге туш болгонумду элестетүү өтө деле кыйынчылык жаратмак эмес. Кудай берет деген ушул эмеспи? Жаш, күлүү, күчтүү, ал эми эриндеринин түзүлүшү менен даамычы. Баардыгы түшүмдө болуп аткандай, тиги эшикте бара жаткан аттардын бышкырганы, ал тургай такаларынын асфальт көчөгө урулганы. Мен сиз менен бүрсүгүнү Прагага барып түштөнгүм келет. Ал жерде эч качан болгон эмесмин. Деги эле бул жаатта менин тажрыйбам аз. Ооба, сиз мен тууралуу эмне деп ойлоп аткандыгыңызды билип эле турам. Эми эмне кыл дейсиз? Биринчи сүйүү деген ушундай тура. Сүйүү? Анда муну кандай чатууга болот? Ушундан кийин мен албетте окуумду токтоттум. Ал болсо окумуш этип жүрдү. Биз эгиз козудай ээрчишип, жаш жубайлардай жашап, сүрөт галереяларын, ар кыл көргөзмөлөрдү кыдырып, концерт угуп, ал тургай эмнегедир ар кайсы жерде өткөн дарстарга да катышып жүрдүк. Май айында мен анын каалоосу боюнча Москвадан алыс эмес жерде курулуп, батирге бериле турган дачалардын бирине көчүп келдим. Ал күн сайын мага келип, түнкү саат 1-лерде Москвага кайтып кетип жүрдү. Москванын жанындагы кудум биздин айылдагыдай бак шактуу куроо жайы бар, ал гана эмес, абасы да окшош дачалардын биринде кылган ишим жок, күн кечирем деген ой үч уктасам түшүмө кирмек эмес. Кээ бир күндөр гана күндүн көзү кылтыя калганы болсо, күнү түнү жааган жаан көз ачырбайт. Тегерек четтин баары өңчөй кызыл карагайдан турган токой. Айрым күндөрү асман чайыттай ачык туруп эле алай дүлөй башталат. Андай учурларда кайдандыр жайдандыр түрмөктөшкөн сур булуттар каалыгып, куйругулаш жарыша келишет да, күн күркүрөп, жаандын алгачкы тамчылары жерге тамаар замат ысык аптап, кызыл карагайдын жыты аңкыган илеби менен алмашат. Мындагы бактарактар ушунчалык бийик болушкандыктан ар кайсы жерде курулган дачалар көзгө өтө эле кичинекей болуп көрүнө турган. Мен болсо парктын четиндеги полу жылмаланып сүртүлө элек, эч кандай эмереги жок, бир сөз менен айтканда толук курулуп бүтө элек дачада жашап аттым. Анын ашталган дубал жыгаштарынын ортосундагы жылчыктардан эшик даана көрүнө турган. Аба такай нымдуу болгондуктан киребет алдында жаткан өтүгүмдү да көк басып кеткенин байкабаптырмын. Кечкисин түн ортосунда барып караңгы түшчү. Негедир батыштын жарым-жартылай жарыгы бул кыймылсыз жаткан токойго биротоло орноп алгандай таасир калтыра турган. Ал эми айлуу түндөрү мына ушул батыш жарыгы дал ошондой эле кыймылсыз жаткан, сыйкырдуу ай нуру менен таң калыштуудай жуурулушуп кетер эле. Аба мемиреп, асман көк болуп турган мындай күндөрү жаан эми мындан ары такыр жаабачудай туюлчу. Бирок мен аны станцияга узатып келип, ордума жатып, көзүм илинер замат күн күркүрөп, кайрадан жамгыр көнөктөп, чагылган чартылдай турган.
Эртең менен жер али тоборсо электе таштак жолго бактардын каршы терши көлөкөсү түшүп, күн нуру жерге үзүлүп түшүүгө даяр турган жалбырак бетиндеги тамчыларга чагылышып, көз жуусун алат. Күн шашке болуп калган маалда кайрадан жамгыр себелейт да, дигерге жакын күн ачылаары менен мен аны тосуп алмакка станцияны көздөй бет алам. Поезд келип токтоору менен аба таш көмүр жыттанып чыкчу. Платформага түшүп аткан көптөгөн дача ээлеринин арасынан колунда түркүн жер жемиш жана бир шише мадейра салынган себет көтөргөн аны да көрүүгө боло турган. Биз бет маңдай олтуруп алып, аркы беркини сүйлөшчүбүз. Ал эми кайра артка жөнөөр мезгил жакындаганда ал мени колтуктап, башын ийниме жүлөп алып, алыс эмес жерде жайгашкан айдыңдуу көлмөнү айлана асман бетин бербей жымыңдашкан сансыз жылдыздардын улаан бирине суктанып, парк аралап басканды жактырчу. Июнь айында экөөбүз менин айылыма көчүп келдик. Эч кандай никеге турбастан эле үй оокатын колго алып, чарбачылык менен алектенип, бошой калганымда китеп окуп күн кечирип жүрдү. Биздин үйгө коңшу колоңдордун ичинен арык чырай, кишиге тике карап сүйлөй албаган, жакыр жанада анча мынча нерсеге акылы жете бербеген менен музыкалык аспап көрсө мукам күйлөрдү черте калчу Завистовский деген адам айрыкча көп келчү. Кыш күрөөдө ал бир күн калтырбай каттай баштагандыктан үйүр ала түшкөнбү, айтор мен анын келишин чыдамсыздык менен күтчү болдум. Анын үстүнө мен аны бала кезинен жакшы билер элем. Ал мени менен шашки ойноп болгон соң экөө жанашып отуруп алып рояльды эрмектешчү. Иисустун туулган күнүндө жумуштан шаарга жөнөп кетип, көз байланган учурда гана кайтып келдим. Ал үйдө жок экен. Дасторкон четинде жалгыз отуруп, кызматчы кызга «Дуня, үй кожойкесинин каякта экенин билбейсиңби? Сейилдеп сыртка чыкканбы?» дедим. «Жок, биле албадым», деди ал. «Алар эртең мененки тамактан кийин чыгып кетишкен боюнча келиш элек». «Кийинип алып чыгып кетишкен», деп бурк этти. Ошол учурда ашкананы көздөй өтүп бара жаткан аял жактырбаган тийди. Бул бала кезде мени тарбиялап өстүргөн, азыр болсо беттерин бырыш чегелеп, чачы буурул тарта баштаган менин тарбиячым эле. Демек, Завистовскийдикине кетишкен тура деп ойлодум мен. Саат 7 болоюн деп калыптыр. Чогуу келип калышаар. Ушундан соң кабинетиме кирип, күнү кечке жолдо жүрүп, чарчап, бересе чыйрыгып калгандыктан жата турайын деп кыйшайган боюнча көзүм илинип кетиптир. Туура 1 сааттан кийин ал мени таштап кеткен окшобойбу? Айылдан бир эркекти жалдап алып, станцияга барып андан ары Москвага жөнөп кеткен көрүнөт. Ооба, дал ошондой окшойт. Андан баарын күтсө болот. Ким билет, абал ким келип калгандыр деген өңдүү ойлор уйкумду умаштай ачты. Туруп үй үчүн кыдырып карап чыктым. Келбептир. Кызык, үй кызматчыларына эми эмне дейм? Саат 10 чендерде эмне кылар айламды таппай, үстүмө кыска тонумду кийип, колума эмнегедир мылтыгымды кармап алып, Завистовскийдикин көздөй бет алдым. Жолду ката өчөшкөнсүп мындайда бул да келбей калат. Жалгыз отуруп көр, буга окшогон түнө. Чыны менен эле мени таштап Москвага кетип калдыбы? Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Кантип эле ошентсин? Деп ойлоп бараттым. Бут алдымдагы кар кычыр-кучур этип, сол тарабымдагы аппак тон кийген айдың талаа үнсүз тунжурайт. Чоң жолдон бурулуп, Завистовскийдин бакчасын аралай бастым. Мына, Токойдон бери келчү жол жана анын кош тарабына кыркка тигилген жылаңач бак дарактар, короонун ичин көздөй имерилген жол, сол тарабында өтө эле жупуну көрүнгөн эскирген үй. Ал эми үйдө болсо жарык жок. Кыштын ызгаарына кычырап тоңуп калган тепкичтер менен үйдө көтөрүлүп эшикти араңдан зорго тартып ачтым. Дароо оозгу үйдөгү оту өчүп бара жаткан меш көзгө урунду. Үй ичи мемиреп жылуу, негедир жарыктын күйүп турганы байкалбайт. Викентий Викентич. Ушундан соң ал башка бөлмөлөрдө эле айдын нуру менен үрүл-бүрүл жарык болуп турган кабинеттен чыга келди. Бутунда кийиз өтүк. Сиз белеңиз, кириңиз бай болгор. Жогору өтүңүз. Мен болсо моментип мына түн кайтарып жарыгы жок отурам. Кирип диванга олтуруп жатып мындай дедим. Муза жок. Ишенесизби? Каякка кеткенин билбейм.
Ал унчукпай калды да бир аздан кийин үнүн акырын чыгарып, "Ооба, албетте, мен сизди түшүнүп турам", деди. "Кандай дейсиз? Эмнени түшүнүп турасыз?" Ушул маалда кабинеттин жанында жайгашкан уктоочу бөлмөдөн бутуна кийиз өтүк кийип, ийинине шалы жамынган Мууза чыга келди. "Көрдүм, жөңгөлбей колуңузга мылтык кармай келген экенсиз. Аткыңыз келсе аны эмес, мына мени атыңыз", деди да каршысында турган диванга барып отурду. Мен анын терезеден кирген айдын жарыгы алдында даана көрүнүп турган кийиз өтүгү менен боз юбкасынын ортосундагы жумуру тизелерине тигилдим. "Мен сенсиз жашай албайм. Мына ушул тизелер, юбка, кийиз өтүк үчүн керек болсо өмүрүмдү да аябайм" деп кыйкыргым келди. "Болору болду", деди ал. "Жаш балача бышактоонун эми кажети жок. Мен сенин мынчалык ташбуур экендигиңди билбептирмин", дедим мукактанып. "Мага чылым берчи", деди ал Завистовскийге. Ал калдалаңдаган боюнча жанына жетип барып тамеки салган кутучасын колуна карматып, чөнтөктөрүн аңтарып теңтерип ширеңке изип жатты. Мен болгон күчүмдү жумшап, "Сен мага замат деле сиз деп кайрылып калдыңбы? Эң болбоду дегенде менин көзүмчө тигини сен дебей турсаң болот", дедим. "Эмнеге?" деди ал, кашын серпип, тамекисин чычайта кармагантейди. Көзүм караңгылап, жүрөгүм оозумдан ыргып кетчүдөй болуп дүрсүлдөп атты. Ордундан турдум дагы, теңселген боюнча сыртты карай бет алдым. 1938 жылдын 17 октябры.